Кымбаттуу радиочулар, биз сиздерге мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон кыргыз элинин бактысы үчүн күрөшкөн уулдарынын бири Юсуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн уктурууну сунуш этип турмакчыбыз. Кыргыз жергесине бакубат турмуш орноп, элдин эртеңки күнүнө ишеним менен карап, келечекке кеңири жол салынышына өмүрүн арнап, ошол өмүрү түбөлүк өчпөс из болуп калган доор уулдарынын чыгааны Юсуп Абдрахманов болгон. Болочок көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер, өз мезгилиндеги Кыргыз АССРнин Эл комиссарлар советинин председатели, Бүткүл Союздук большевиктер коммунисттик партиясынын Орто Азия бюросунун мүчөсү, СССР Борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү Юсуп Абдрахманов 1901 жылы Күнгөй Ак Суу волосунун Чиркей айылында Манаптын үй бүлөсүндө туулган. Сазановка, азыркы Ананьево айылында орус түзем мектебинин 3 классын бүтүргөндөн кийин 1914 жылы Караколдогу шаардык жогорку башталгыч окуу жайына кирип, 1916 жылкы көтөрүлүштүн айынан аны бүтпөй калган. 16 жылдагы тарыхта тагы калган оор окуя жалпы элге жабыр алып келгени жашыруун эмес го. Юсуп Абдрахмановдун ата-энеси жана жакын туугандары бардыгы 7 адам эңилчек ашуусунда кыйын күндөрдүн кезеңинен өлүмгө дуушар болушкан. 1917 жылы Кытайдан кайтып келгенден кийин өспүрүм Юсуп Караколдогу аскер гарнизонунун офицерлеринин атын багып, короосун шыпырып жан баккан. Ушул жерден идиректүү жигитти подполковник Бычков өзү менен кошо Верный шаарына алып кеткен. Алгач рет өз мекенинен алыстаган бул сапар анын кийинки татаал жолунун башталышы эле. Верныйда Юсуп Абдрахманов Кызыл гвардиячылардын отрядына кирип, эскадрондун командиринин жардамчылыгына чейин көтөрүлүп, Жетисуу фронтунда кандуу кармаштарга катышкан. 18 жашка чыга элек улан 1919 жылы командирлердин курсуна чакырылган. Ошол эле жылы партиянын катарына кабыл алынып, гарнизондун комитетинин мүчөсү болгон. Келечектүү жаш коммунист уламдан улам саясий тепкичтерге көтөрүлө берди. Юсуп Абдрахманов 1920 жылы РКСМдин 3-съездине делегат болуп катышкан. Ошондо ал Владимир Ильич Ленин менен жолукканын мындайча эскергени бар. Съездин чечими менен мен президиумга шайланып калдым. Өзүнүн доклады бүткөндөн кийин тыныгуу убагында капысынан эле Владимир Ильич мага кайрылып калды. Кайдан экенимди сурады. Мен адегенде өзүмдү жоготуп койсом дагы айтып бердим. Ал кезде Лениндин эмгектерин дагы окуй эле келем. Суроосунун бири мындай болду. Силерде канча процент орус калкы жашайт? 5%ке жакын дедим. Калгандары кимдер? Казактар жана кыргыздар. Калктын канча проценти сабаттуу? 2%ке жакыны. Калгандары эмне, сабатсызбы? Силердин аппарат, советтик аппарат ишти кайсыл тилде алып барат? Орусча дедим. Мен башка же жергиликтүү тилде иш алып барууга мүмкүн экендигин ойлогон эмесмин. Владимир Ильичтин өңү өзгөрүлө түшүп мындай деди. Жолдоштор, силер социалисттик революциянын алдында чоң кылмыш жасап жатасыңар. Калктын көпчүлүгү үчүн чоочун тилде иштеген аппарат көпчүлүккө түшүнүксүз аппарат. Калктын көпчүлүгүнүн күндөлүк маселесин сезе билбеген аппарат. Жалпы эл менен эч качан байланышта боло албайт. Ошондуктан окуу жана калктын көпчүлүгүнө эң жакын болуу үчүн иштөө силердин советтик аппараттын чукул арадагы милдети болуу керек. Бир 1920 жылдардын башталышында Түркістан компартиясынын Алматадагы уездик шаардык комитетинин жооптуу секретары болуп иштеп жүрдү. Андан көп өтпөй эле өз жергесине кайтып, Каракол уездик шаардык комитетинин биринчи секретарлыгына дайындалды. Ошентип, тыным билбеген, калк үчүн иштөө түйшүгүнө толгон күндөр улана берди. Жаңы жашоого жалпы элди жеткирүүнү негизги максаты кылып койгон Юсуп Абдрахманов дайыма аракет үстүндө болду. Ар бир маселени терең ойлонуп чечүүнү жалгыз гана өзүнө тартип кылбастан, бардык партиялык кызматкерлерди ушуга үйрөтүүнү кадимки эле ишке айландырды.
Анткени ал кезде ар бир маселеде тагдыр чечилип турган. Бир кичинекей мисал. Жетису обком партиясынын уездик комитетинин бир жыйынындагы докладында мындай деген: азыр ар бир түтүн башына азык түлүк налогун жүктөп атабыз. Чарбалардын түшүмдүүлүгүнө карабай калдык. Натыйжада мисалы Абдулла 60 пут буудай жыйнап 10 пут налог өткөрөт. А Урас 120 пут буудай жыйнап ал деле 10 пут налог өткөрөт. Бул азык түлүк налогунун бузулушуна алып келет. Бул сөздөр бекер айтылып кала бербестен, Юсуп Абдрахмановдун жетекчилиги менен атайын комитеттер түзүлүп, кемчиликтер дароо четтетилип турган. Көрө албастыктын, көшөкөр кошоматчы ушакчылыктын ооматы жүрүп турган 30-жылдарда жаштыгын кыргыз элинин кылымдан кылымга өтөр кызыкчылыгына арнаган ошол мезгилдин Кыргызстан эле эмес, деги эле союздук масштабтагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмери Юсуп Абдрахманов 1933-жылы 14-октябрда жалаанын жемиши менен партиянын катарынан чыгарылды. Ошол 1933-жылдан 1937-жылга чейин Юсуп Абдрахманов партиялуулугун калыбына келтирүүнү өтүнүп, Сталиндин атына 4 ирет, 2 жолу Борбордук комитеттин алдындагы контролдоо комитетине арыз жазды. Бирок анын өтүнүчүн канааттандыра турган жооп болбоду. Ал турмак 1937-жылы 4-апрелде Оренбург НКВДсы аны камакка алды. Сотто атууга чыгарылган өкүм 1938-жылы иш жүзүнө ашырылды. Биз сиздерге кыска өмүрүндө өз эл үчүн кылымдар сөз кылууга татый турган иш жасап, кырычын өмүрүнүн гүлдөп турган 37 жашында атылып кеткен Юсуп Абдрахманов жөнүндө учкай гана айтып өттүк. Эми жалпы журтка жарыя кылуу үчүн эмес, өзү үчүн жазылган күндөлүгүнөн угуңуздар. Тагдырдын буйругу менен улуу окуяларга бай тарыхый доордун күбөсү болдум. Ошондуктан күн сайын көрүп жүргөн, башыңдан өткөрүп жүргөн тарыхый күндөр дайыма кызыктуулугун жоготпойт. Бул милдетти күндөлүк гана ишке ашыралат деп ойлоп, эми кириштим. Албетте, кечирээк болуп калды, бирок ийгиликтин эртегечи жок дейт эмеспи? Менин күндөлүгүм. Мындан ары сен менин ишенимдүү жана унчукпас жалгыз досумсуң. Ал ишеним мезгилге жараша. Сен менин колумда турганда гана ишенимдүүсүң. Башка колдорго өтүп кеткенде чыккынчы болуп калышың да ыктымал. Мындай болушу да мүмкүн, бирок мен сенден эч нерсе жашырбайын. Мен сага саясий ишмердин толгонуулары жана ойлорун гана эмес, карапайым адамдыкындагы айтып берем. Өкүнүчтүүсү, сен баарын угасың, бирок жооп бербейсиң. Мейли, канчалык оор жана кыйын болсо дагы өз жолумду өзүм табуу жана дайыма жалгыз болуу тагдырыма жазылган. Муну ушундай тагдырга баш ийүүгө туура келет. Досум, менин сага айтып бергендеримди сен эч кимге айтпашың керек. Мен муну тирүү турганымда дайыма талап кылам. Менин көзүм өткөн соң, кимге айтсаң ошого айт. Ошентип, эми менин ойлорумду, эмне болгонун жана болоорун ук. Москва, 18 август 28 жыл. Баштан өткөндөр жөнүндө бир аз. Ташкенттен Москвага жөнөдүм. Темир жол маселеси боюнча баратам. Иштин оң чечилерине анчалык көзүм жетпесе дагы баары бир баратам. Же бар, же жок деген жооп болуш керек. Ушул керек. МН узатты. Вокзалда 1,5 сааттан ашык поезди күтүп, аны менен сүйлөшүп отурдум. Көп маселелерди сүйлөштүк, бирок көбүнчөсү жеке турмуш болду. Бул менин жашоомдогу эң катуу сүйгөн, ынакташкан жалгыз адамым. Мен андан эч качан сыр жашырган эмесмин. Жашырар сырым да жок. Менин баардык аракетим, ой тилегим ага бергилүү. Өзүм айтып берчүмүн, айтып да келем. Таалайсыз кыргыз эли, сен
өз тагдырыңды жеке жашоосун жайына келтирүүнү билбеген, бирөөгө болгон сүйүүчүн сенден кеткиси келген бактысыз балага тапшырдың. Балдар, бир тууганым эмне болду? Жашай беришет. Токо, бир боорум, сага кыйын болот. Жинди болуп атамбы? Кантип эле бардыгынан биротоло кетип калам? Кетип калам. Ал эмне менин күрөшкүм келген, күрөшүп жаткан иштен дагы кымбатпы? Жок, жана да жок. Менин жашашым керек. Мен өзүмдүн эң кымбат адамыма жашоо жана күрөшүү, аны менен бирге жалпы иш үчүн, революциянын иши үчүн жашоого жана күрөшүүгө убада бербедим беле? Ал дагы мени менен Лениндин армиясы менен бирге күрөшүүгө, менин ишиме жардам берүүгө жана эң бактысыз элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшүүгө убада бербеди беле? Мага эмне болуп жатат? Түшүнбөйм. Кош, менин досум, сүйлөшүүнү эртең улантабыз. 19 август 28 жыл. Аз, бирок уйкум гана катуу уктадым. Тынчы жок күндөрдө жоготкон уйкулардын ордун толтурайын дедим эле. Болбоду. Бирок баары бир жакшы. Шолом Алейхемдин Камевояжерин окуй баштадым. Еврейлик өзгөчөлүк менен кызык жазылган китеп. Китеп окуганы менен оюм башкада. Окуганыңа ой жүгүртүп, толук түшүнүү жок. Катаалсың, Ю. Эмне үчүн сен башкалардай эле өз турмушуңду түптөп, мүнөт, күндөр менен жашагың келбейт? Акыркы оюм, бактысыз эл, өз турмушун уюштурууну мага окшогон дейдиге ишенди. Мен эмне өз элимдин ишенимине татыбай турган ушунчалык эле уятсызмынбы? Жок, бул туура эмес. Мен элимдин начар балдарынан эмес болчумун. Ооба, начарларынан эмес болчумун. Азырчы? Азыр эң дармансыз, алсызмын. Андайларга жетекчилердин арасында орун жок. Кетиш керек. Жетекчилик кызматтан кетиш керек. Мейли, ким күчтүү жана ишенимге татыктуу болсо, тандап алышсын. Ю эмсиз басып жүргөн өлүк. Өлгөндөр тирүүлөрдү башкара албайт. 20 август 28 жыл. Серафимовичтин темир селин окуй баштадым. Көтөрүлгөн элдин баатырдык күрөшүнүн чагылдырылышы. Бул китепти мага белек кылган. Өз элимдин кожуху болгум келет. Боло аламбы? Өзүмдү өзүм билбегендиктен муну билбейм. Менде кандайдыр бир чоң өзгөрүштөр болобу? Бирок эмне? Кайра эле билбейм. Табышмактуу айлампа. Бул айлампадан чыга аламбы? Билбейм. Эгер колдоо болсо чыгып кетишим мүмкүн. Эгер эң жакын, мыкты, баарынан мага керек бирөө мени таштап кетсе, ким колдойт? Поезд кечигип атат. Бул дагы кыжырыңды келтирет. Мынакей Пенза, бул жерде Наумчик, Лёвка жашашат. Эмдин туушкандары. Аларды көргүм келет, сөзсүз көрөм, бирок качан? Эмне үчүн башка тунук иштиктүү ойлор келбей жатат? Бул саясий ишмер, революциянын күрөшүүчүсү Юсуптун бүтүп баратышы эмеспи? Мүмкүн. Эгер андай болсо, өзүнүн высы үчүн чоң кун төлөгөн. Эмдин бактысы бирөөнүн азайышына арзыбайбы? Арзыйт. Ооба. 20 август 28 жыл. Сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнүн топтомунан Юсуп Абдырахмановдун күндөлүгүнөн уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.